Жылда орозо бүткөндө биздин айылда талаш тартыш болот. Мындай талаштарды башкалардан деле байкап жүрөбүз. Орозо фитир акчасынын бир бөлүгү мечиттин кандайдыр бир курулушуна же ремонтуна деп алып калууга болот фондуга дейт. Орозо битир, үшүр жана зекет бул мечиттин курулушуна иштетилинбейт, мечиттин светине иштетилинбейт. Бул жеке адамдарга ээлик кылдырылып бериле турган тыйындар. Молдо камбагал болсо молдого, сопу камбагал болсо сопуга, илим окуган талип илимдерге, ошол жердеги камбагалдарга бөлүп бере тургандар. Ошол камбагалдар колун алгандан кийин өзү ыраазы болуп мечитке берип койсо, анда макул. Ал эми мечитке садака деп койсоңуз, ал макул. Ошон үчүн мечитке яшык койгондо 2 яшык коюш керек. Мечитке жардам кайыр эксан өзүнчө садака, анан орозо битирдики, анан кийин зекеттики, үшүрдүкү өзүнчө болуш керек. Анткени мечитке жардамды мечитке иштетсеңиз болот, атигин иштеткенге болбойт. Жол салганга, акта бергенге болбойт тууганым. Бул талаш жок, ушундай болуш керек.